Мигранттар Орусиянын аймагына киргизилбей жатат. Тамак аш жок, сыртка чыгарбай жатышат. Кылмышкерлерди эле кармап турушат. Документтердин баары жайында. Москванын Шереметьево аэропортуна Борбор Азиянын өлкөлөрүнөн учуп келген мигранттар бир суткадан ашык убакыттан бери кармалып турат. Кыргызстандыктардын бири Азаттыкка билдиргендей, алардын кармоонун себебин эч ким түшүндүрүп айткан эмес. Болбосо бардыгынын документтери жайында экенин ал кошумчалады. Алардын манча издери алынып, мазмуну белгисиз болгон кагаздарга кол коюуга мажбурлашкан. Телефондорунда бир нече саат текшеришкен. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Шереметьево аэропортунда кармалып турган кыргызстандыктар мурда миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн аларга Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салынгандыгын билдирди. Аталган жарандар жакынкы рейс менен кайра Кыргызстанга кайтарылат, деп айтылат элчиликтин маалыматында. Москвадагы Крокус-Ситидеги кол салуудан кийинки кармоолор. Москвадагы Крокус-Сити борборунда 130дан ашык адамдын өмүрүн алган кол салуудан кийин Орусияда чет өлкөлүк жарандарды текшерүү күчөгөнү. Кыргызстандан учуп барган мигранттар тобу 2 күндөн бери аэропортто кармалып турганы кабарланды. Москванын полиция бөлүмдөрүнүн курамына участкалык жана кылмышкерлерди издөө кызматкерлери кирген. Атайын топтор түзүлгөнү. Алар чет элдик жарандар боюнча кошумча текшерүү иштерин жүргүзүп жатканы кабарланды. Алар хостелдерге, автосалондорго бөлүнүп, мигранттарды жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү полиция кызматкерлери менен бирге текшерип жатканы Кремльге жакын телеграм-каналдар жазып чыкты. Урматтуу Москва шаарында иштеп жүргөн мекенештер, сиздер үчүн Арлен өз кызматтарын сунуш кылат. Регистрация 3 айлык, 9 айлык, трудовой договор, медкинишка, ННН, СНИЛС, ДМС, медкарта, полис документтерге 100% кепилдик берилет. Эгерде биздин каналдын атынан барсаңыздар, 500 рубль скидка болот. Байланыш номерлер +7 936 144 40 73. Кезделип жаткан келин Бишкектен табылды. Ош шаарында үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткан Сахибохон Кочкарова Бишкек шаарынан табылды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Келин 2023-жылдын 28 декабрында жаңы төрөлгөн баласын тууганынын үйүнө таштап, үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болгон. Табылган келин өзүнүн издөөдө жүргөндүгүн билгендигин жана үйдөн кайын журтунун моралдык басымына чыдабай чыгып кетип, Бишкекте тегүү цехтердин биринде жашырынып иштеп жүргөндүгүн айткан деп жазышат билдирүүдө.